Рахмат, кийинки сөз Адақан Күсанбаевичке берилет. Бұл суроо эмес, сизге сунуш. Мыйзамды ким даярдаган? Мыйзамды атайын жумуш топ иштеген биздин министрликтин ичинде. Жетекчи ким? Ким жоопкерчиликти алган? Тагыраак болушуну биздин алса жооп берип койсо уруксат берсеңиз, а? Мыйзам долбоорун Кечирип коесуз, өзүңүздү тааныштырып, анан жооп бериңиз. полковник Абдраев Дастан Асенович жарандык коргоонун жаатында адистер даярдоо жана кайра борборунун кафедра. Бул мыйзам долбоору ушу инвентаризация ишларынын алкагында министрликтин комиссиясы тарабынан даярдалган. Жакшы, даярдаса мындай кылышыңар керек да, сиздер жетекчисиздер да. Ушуну окудуңуз да, сиз. Сиз министрдин орун басарысызбы? Ооба, мен орун басармын. Окудуңуз да. Мыйзамды окуп чыктым. Түшүндүңүз да баардык беренелерин, э? Түшүнбөгөн жер калган жок да, э? Түшүндүк. Түшүнбөгөн жер калган жокпу? Эми кээ бир жанагы токтомго ссылкаган жерлер бар, ал жерден токтом менен белгиленет да калган аракеттер. Превентивдүү дегенди кандай түшүндүңүз анда? Түшүнсөңүз. Мен атайын сурап атам сиздерден, ким жооптуу болду, ким даярдады деп. Муну жөнөкөй кыргыз жарандагы окуган түшүнүш керек да. Сиз айтыңызчы, превентивдүү дегенди кандай түшүнөсүз? Бул жана превентивдүү алдын алуу иш-чаралар деп жазылып турат. Ошону кыргызча эмне дейт? Бул ошо алдын алуу иш-чаралары. Ошончо болбойбу, окшошпойбу? Орусчадан түз жазылып калыптыр да. Көчүрүп алдык дейсиңерби? Жазылып калыптыр эмес, бирөө жазды да муну, кагазга өзү эле секирип жазылып калбайт да. Урматтуу Атаң Кимсанбаевич, бул мурунтан келаткан ушул сөзчү, ошончо калып кетти, эске алабыз. 30 жылдан бери оңдолбой атса, азыр оңдоп атпайсыңар, оңдобойсуңар силер. Эске алабыз. Эске алгыла кийинкисинде. Экинчиден, зона деген эмне бул? Не деген? Зона. Зона аймак да, аймак. Аны эмнеге анан зона деп атасыңар? Зона ар түрдүү болот да. Же популярдуу сөзбү бул зона деген? Функцияларды аткаруучу деген бул ким? Мына экинчи беренеде туруп атат. Экинчи беренеге өтө өзүңүз катуу баса белгилем басым жасадыңыз. Бул кандай функциялар болот? Бир сөз менен айтканда, урматтуу министрдин орун басары, мыйзамды жазганда силер өзүңөр биринчи кезекте өзүңөр түшүнгүлөчү. Калкты мындай коюп коелу. Өзүңөр түшүнгөндөй кылып алып келгилечи, мындай. Мына сүйлөмдөрдү карагылачы, бул сүйлөмдү мындай бир жашыраак депутаттар айтабы десем, булар айтпагандан мен өзүмө деле көкүрөгүмө көк таштай тийди ушуну айта беришчи. Бир сүйлөмдү окуп көрбөйсүңөрбү? Кандай болот экен бул? Кыргыз баласы эмне деп түшүнөт экен ушуну? Мына карагылачы. Кыргыз Республикасынын башкаруу органдары, мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелеринин жана ыктыярдуу уюмдарынын күчтөрү жана бирикмелеринин жана ыктыярдуу уюмдарынын күчтөрү жана каражаттары, элементтери болуп эсептелген тынчтык жана согуш мезгилинде Кыргыз Республикасынын калкынын үтүрү жок эле кетип бартам да мен. Муну ким түшүнөт, айланайын? Кандай деп түшүнөт? Кайсы ким түшүнөт ушуну? Атаң Кимсанбаевич, буну эске алабыз, бул техникалык момент экен. Сөз эске алып оңдойбуз. Платформа деген эмне? Платформа бул тараптардын, түзүмдөрдүн жана секторлордун коомдук катышуусу менен түзүлгөн бир система, түзүм. Платформа дегенби? Анын ичинде пландар каралган. Кыргызча эмне дейт ушуну? Мындай айтып көрсөңүз. Платформа кыргызчасы жок. Ниет десе болбойбу? Түз Тилек десе болбойбу? Иш-чара десе болбойбу? Иш-чара тутуму десе болбойбу? Иш-чаралардын тутуму деп койсок болбойбу? Эмнеге болбойт ушул? Муну караңызчы. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму өзүнө Кыргыз Республикасынын кырсыктын тобокелдигин азайтуу боюнча улуттук платформасын камтыйт. Кайсы кыргыз түшүндү муну? Айтып бербей, көрсөткүлөчү мага. Эмне деген сөз бул? Эмне деген сүйлөм болду? Кандай сүйлөм бул? Мыйзам деген так кыска даана болуш керек да. Тилекагаз. Мен сунушум.
эске алабыз. идеологиясын, негизги концепциясы туура бул маселеде жок. Бирок ар бир мыйзам окуп аткан киши түшүнгөндөй болуш керек. Муну экөөбүз эмес, айылдагы адамдар да түшүнүш керек. Айылдагы адамдар эмес, биз түшүнбөй атабыз. Адис сиз түшүнбөй атасыздар. Туура эске Сиз алабыз. өзүңүз түшүндүрүп бере албай атасыз, Ушуну эске алгыла. Кийинки экинчи окууга келгенде ушуну карап көрүңүздөр. Сөз эске алабыз. Рахмат. Кийинки сөз